кечеги чыккан жылаңач аялдардын сахнага чыкканы же болбосо аны жарнамалагандыгы үчүн Маданат министрлигиндеги болгон окуянчы мен өзүмдүн пикиримди билдире турган болсом, мен мындай чагымчыл чакырыктарга караманча каршымын. Анткени бул кыргыздын каада салтына туура келбеген, ырым-жырымга туура келбеген, деги эле биздин маданиятка, адабиятка, кыргыздын канына туура келбеген окуя болду. Эми аны колдогондор да болуп атат, кордогондор да болуп атат, бирок мен эл өкүлү катары өз пикиримди билдирип коюшум керек. Кыргызга андай батыштын цивилизациясын батырган күндө дагы батпайт. Аны кыргыздын эли кабыл албайт. Бул туура эмес көрүнүш. Биз балдарга жылаңач аялды көргөзүп, батыштын цивилизациясын үйрөнбөйлүк койгон жакшы. Бунун баардыгын эгер биздин балдар көрө турган болсо, аны YouTube'дан, телевизордон, башка жактардан да көрүп алат. А бирок анан ошону тетиги Даниядан алып келип, анан кыргыздын элдин арасын аралатып жылаңач бастырган, бул эч нерсеге, бир маданиятка дагы эч нерсеге сыйбаган көрүнүш деп эсептейм. Биз мындай нерселерден алыш болуш керек. Анан мындайда эмне үчүн Мира Жаңгарача өз отставкага кетти? Мен айтат элем, маданият министри өз отставкага кетиш керек болчу. Ошону кое бергендиги үчүн, маданиятка жол бергендиги үчүн, бул биринчи эле окуя эмес. Бунун алдында дагы гей парадтар болгон. Деги эле батыштын цивилизациясы, чыгыштын философиясы жеңил алган эмес. Канча деген гранттаган акчаларды берсин, канча деген адамдарды жиберип, канча деген оюн зок ушундай нерселерди уюштурсун, баары бир деле кыргыздын каны мындай нерселерди кабыл албайт. Бул чындык. Чында аламдашуу алкагында биз эң ириде кыргыздын кодекс менен жашашыбыз керек. Кыргыздын каада салты, кыргыздын адабият, маданияты калыптан калган өзүбүздүн каада салт менен жашаш керек. Кандай гана мыйзам болобу, кандай болобу, дүйнөдөгү агымдар, чакырыктар болобу, биз аларга этияттык менен мамиле кылышыбыз керек. Эң ириде элдин пикирин эске алып, анан улуулардын мурасын, бабалардын баркын, каада салтты кастарлап туруп, анан ошого жараша жашаса, кыргыздын көчү бузулбайт жана алга жылганга мүмкүнчүлүк болот дейм. Анан ар бир нерсени эле биз өзүбүзгө киргизип алып, мына биз дүйнөдө ушундай жылымдар, агымдар болуп атат, дүйнөдө ушундай заманбап өзгөрүп атат деле, анан өзгөрүп кете бербеш керек. Кыргыздын улуулугу, кыргыздын суроолугу ал кыргыздын өзүнүн маданиятында, кыргыздын тарыхында. Үмүт 2020 жөнүндө мен бул кыймыл жөнүндө алардын бүгүнкү күндөгү коррупцияга каршы өздөрүнүн немелерин угуп көрүп жатам, бирок мен алардын мындай ушундай оор кырдаалда тайманбастыгын, чечкиндүүлүгүн, анан булар чында эле Үмүт 2020 деген бул жаштарга болгон чакырык. Мен деле ошол Үмүт 2020-дай эле мен жаштарды чакырып атам. Мен маселени өзүм айтып атам. Мен деле саясатта 20 жыл жүрдүм. Мен деле кетейин, мен деле жаштарга орун берейин. Жаштар келгиле да биздин орунду баскыла. Силер саясатка аралашкыла деп мен деле чакырып атам. Үмүт 2020 деле ошондой нерсеге, ошо эски элитадан эл арылыш керек. Украина, Грузия, Армения салыштырып бийлик башта жаштар келсе, жаштарга үмүт деген кыймылда. Мен түтүүнүн, тереңинен бул кыймылды колдойм. Анан мен дагы деле ошо жаштарга айтат элем, ошо комментарий жазып коюп, WhatsApp'тан, YouTube'тан эле баатыр боло бербей, мындай өзүңөрдүн баатырлыгыңарды элге чыгып, өзүңөрдүн ачуу сөзүңөрдү айтып, чындыкты чыркырата айтып, эч нерседен коркпойсуң, анан ошондо бийлик сестенет, анан кийин силерге жол берет. Анан үйдө жатып эле комментарий жазып койгон бул баатырдык эмес, бул капырлык. Чирин айтмады, чынын айтканда бул батышта чоңоюп, батышта өстү, батышта окуду, анан батышта бул батыштын өзүндө феминизмди көп колдой бербейт. Көп колдой бербейт. Эми бизди айтып атпайбы, аялдарга зомбулук депчи, бизде анчалык деле жок да. Анан жанагы иче карынды арткан бул аялдар болгон зомбулук эмес. Эркек мал сойсо аял ишегисин артат да. Бул кадимки деле кыргыздын эркектер менен аялдардын аткарып турган милдеттер, жумуштары да. Анан ошо ичеги арткан бул аялдарды зордуктоо эмес. Анан ошону зордуктоодо кабыл алган адам өзү зордук көрбөгөн адам да. Эми ичеги арткан, тамак жасаган, казан аяк жууган аялдын жумушу, мал сойгон, акча тапкан, мал жагырган эркек жумуштар. Жок, эми бунуку туура эмес. Туура эмес. Ал эми батышта өзү ошол батыштагы бир нерселерди колдоп атканы бул туура эмес. Эми чын дегенде кыргыздын каада салттарынан алыстап өстү да. Атасы каада салтты кастарлап өссө, кыргызы каада салттын кадыр баркын жакшы билбейт. Бул чындык.